Эшекке теңелбе. Эшек менен түлкү лимондун түсү боюнча талашып калышат. Түлкү лимондун түсү сары десе, эшек жок, кызыл дейт экен. Экөө көпкө тартышып, акыры арыстандан сурамай болушуптур. Айбанаттар падышасынын алдына келип, лимондун түсү кандай деп суроо узатышат. Арыстан түлкүдөн сен кандай деп ойлойсуң деп суроосуна суроо менен кайрылат. Түлкү мен анын түсү сары деп жатамын деп жооп берет. Анан арыстан эшекке кайрылып, сенчи эшек деп сурайт. Мен аны кызыл деп жатамын деп жооп бериптир. Ошондо арыстан бир саамга ойлонуп туруп, эшек туура айтат, лимондун түсү кызыл деп ишеничтүү жооп бериптир. Муну уккан эшек чунааңдап түлкүгө карап бой көтөрүп, көрдүңбү дегенсип дарылайып басып кетет. Түлкү таң калып, анын түсү сары го деп жалдырап карап калат. Анда арыстан туура дептир. Анда неге карамтыл деп эшектикин туурага чыгардыңыз өкүмдарым? Өзүңдө да бир айып бар ошондуктан. Ал эмне айып экен? Эшекке теңелгендигиң деп аны тешетиктептир. Кээде наадандан сеники туура деп гана кутуласыз.